Так, достор, мен турган жер бул Западный. Мынау жер светофор, билесиздер. Западныйдагы мынау Нирвана деген ресторанды, кафени билесиздер. Ушул жерден эле оңго буруласыздар дагы. Күн батыш тарапка бир аз эле жүрүп, Коргондун 7-көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мынау жерде Россия заправкасы, Раяна кафе. Дальше кетсеңиздер, Ак Тилек. Ошол. Мына Коргондун көчөсү менен түз чыгып келесиздер. Жолдор асфальт. 7-көчө. Оң тарапта ушул үй сатылат андар. Ошол мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар мына Ак Тилек тараптан да жүрүп келсеңиздер болот. Негизги жол ушу Ак Тилек тараптан келүүгө оңой. Так, сатылуучу үйүбүз ушул, угловой экен. Мына жагы дагы көчө, бул жагы дагы көчө. Анан Коргонду билбегендер бар. Бул деле Ак Тилек сыяктуу суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар, достор. Бардыгы бар. Мына жакта кичинекей калиткасы. Мына жак болсо главный воротасы. 4 тарабы пескоблок забор менен тосулган. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Караңыздар. Үй нак акчага сатылат. Кызыл китеби бар, бардыгы сонун. Же болбосо квартирага дагы алмашы жолдору бар. Эйсинин номери экранда жазылып турат. Калган информацияны өзү менен сүйлөшөсүздөр. Эми жүрүңүздөр. Бул жак кичинекей калитка болду. Азыр мен мына главный ворота тараптан кирейин дагы, үйдүн короосун көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр. 5 кошкон эл, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Забор менен тосулган, ворота коюлган. Үйлөр толтур экен бул жакта. Жүрүңүздөр. Жери 5 соток. 4 бурчтук квадратный жер. Мына, оң жакты карасаңыздар, гараждар бар экен. Булар мына кетет, бардыгы кетет. Эйс алып кетет экен, пустой болуп калат мына жер. Элестетиңиздер. Мына жак көчөттөр эгилген. Чоң контейнер турат, ал дагы кетет экен. Пустой, жакшынакай кылып өткөрүп берет да сиздергечи. Ошону жакшылап айтып кой деди. Газ, центральный канализация, суу, свет бардыгы бар. Жолдор асфальт туугандар. Коргон, бул дагы өзүнчө бир өнүккөн райондордун бири. Бул 2 этаж үй. Кирпич, сейсмопоиск колонналары көрүнүп турат. 2 этаж. Ар бир кабаттын ортосуна плита ташталган, крыша жабылган. Азыр кандай кылайлы туугандар? Мына 1-чи этаж, 2-чи этаж. Мына жак главный вход экен. Ушул жактан киребиз азыр. Жүрүңүздөр эми. Так, достор, мына лестницасы деле даяр экен. 2-чи этажга чыга турган. Бул ошондо 1-чи этаждан типа холл болуп калат. Холл сыяктуучу. Мына жак спальный болот. Жакшы. Үй жарык. Байкап атасыздарбы? Күнгөй бет да, мындай айткандачы. Мына. Бул кухня дейт. Газдарды бүт бардыгын, уже шнур бардыгын алып кирип коюптур. Центральный канализация дагы бар, достор. Эми жүрүңүздөр, лестница менен 2-чи этажга чыгайлы. Мындай алып туруп чыгасыздар. Азыр алган адам өзү каалагандай кылып ремонтту кылат. Каалагандай кылып бүтүрөт. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Ал жагына кийлигишпейбиз биз. Бул жак бир комната экен. Уже 2-чи этаж бир эле комната экен да. Ар бир кабаттын ортосу плита. Анан туугандар, мына жагы уже как чердак болуп калат. Мансард кылып алсаңыздар болот. Же ошол бойдон чердак катары калтырып койсоңуздар деле болот туугандар. Мына 2 этаж деле жетет да. Колдон келишинче мына 2 этаж үй жөнүндө информацияны бердим туугандар. Көрдүңүздөр, а? Жакшы. Үйдү дагы атайын бир бурчка салган. Жерди мындай чоң көргөзүш үчүнчү. Боковой тараптарында, мына арт тараптарында месталар калтырылган. Как информация катары айтып коерейин. Мынау майда чүйдө гараж, темир, ошо нерселерди алып кетет. Алып кетсе кыйла жер дагы чоң көрүнүп калат. Мына контейнер дагы кетет туугандар. 4 тарабы тосулган. Воротаны коюп, эшикти жаап коюптур. Лишний адамдар кире албайт, Болбосо алкаштар кирип алышат го. Ошол. Жакшы. Квартирага дагы алмашам дейт. Айырмасы жок. 1 комнатабы, 4 комнатабы, ошо ээсине чалып сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Акчаңыздар көп болбосо наличка деле ала бериңиздер. Ал жагына биздин личный нерсебиз жок.
кийлигишпейбиз. Эсин номери жазылуу, барыңыздарга ийгилик каалайм.